Кээ бир адамдар Аллага жолугат, Алла Таала аларга наразы болот. Ачуусу менен. Себеп дегенде Алла буйругандарды аткарган жок. Алла тыйгандан тыйылган жок. Арам нерселерди кыла берди да. Ошондой адамга Алла жолукканда наразы болот экен. Баарыбызды Алла жараткан туган. Атанын белинен атырылып чыккан бир тамчы суудан баарыбызга ошол эле тамчы суудан сөөктөрдү, эттерди, терилерди, тырмак чачтарды, сезимдерди бардыгын Алла Таалам жаратып берген. Жаратуучу бир гана Алла өзү. Каш, кирпик бардыгын Алла Таала жаратты. Аллаху халику кулли шей, ар бир нерсени жаратуучусу Алла. Куранда Алла Таала өзү. Эми ушундай Алла Таалам жаратып, биздин пайдабыз үчүн эле дарат алып жүр, гусул ал, таза бол, намаз оку, орозо карма дагы, зекетиңи бер, ажылык кыл, чын сүйлө, адилеттүү бол, кечиримдүү бол деп Алла Таалам буйруктарды берип атат. Аллага гана сыйынгын, Алладан гана сурагын, Алла Таалага жакындагын деп. Сен ширк кылбагын, сыйкырлабагын, кара дубалабагын, текеберленбегин, көрө албастык кылбагын, уурулук кылбагын, кылмыштуулук кылбагын, адилеттүү бадышага каршы чыкпагын, ыймандуу аялдарга жала жаппагын, согуш болуп калса аркага качпагын дегендердин баары тыюуларды аткарган жок. То есть Алладан сактанган жок да. Буйруктарды аткарбады, арамдардан тыйылбады. Ушундай адамга Алла жолукканда наразы болот. Ай бенде, мен сага канча жакшылык кылып, акыл эс берип, сезимдериңи, мүчөлөрүңү толуктап, неематтарды, сулуулугуңду бардыгын берсем, сен мага ибадат кылбай эле шайтандын кулу болуп келдиң. Сен менин неематтарыма шүгүр кылбай, бул ааламдын кожоюну тааныбай, бүгүн мени наразы кылып келдиң. Мен сенен кантип ыраазы болом дейт. Ошондой абалда жолукса, Кудай сактасын. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят бар. Ламма кама басари, яни захаба басару. Кила лаху нудавик ва надау ссала айяма. Факулту ла. Инна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Ман тарака сала лакия Аллаху ва алейхи гадбан." Ибн Аббас пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын абасы Аббас дегендин баласы. Аты Абдулла радияллаху анху. Бул киши жашоосунун ичинде аяктарында көзүнү көрбөй калган экен, азиз болуп. Көзү көрбөй калганда адамдар айткан экен, биз сиздин көзүңүздү дарылайбыз, бир канча күнгө сажда кылбай туруш керек. Намаз окубай туруп турасыз дейт. Намаз таштап турасыз. Дарылайбыз, көзүңүз жакшы болот. Бул айтты, жок. Көзүмү дарылабай эле койгула. Эгер намаз окубай турган боло турган болсом, намазды таштай турган болсом, андай дарыланганыма кереги жок дейт. Эмне үчүн пайгамбарыбыздан мен укканмын, ким намаз таштап койсо, Алла ага ачуусу келген абалда жолугат дейт. Алла наразы болгон абалда жолугат дейт. Караңыз. Болбосо өзүнүн көзүнүн кажети, шарият боюнча деле мисалы көзүнө кеде дарыласа деле, мында имай ишара кылып окуса болот эле. Бирок бул кишилер ушунчалык намаз сиңип калган. Кандай биздин жүрөгүбүзгө бүгүн дүйнө сиңип калгандай? Дүйнөдөн бизден ажыратып көрсүнчү? Эмне кылат экенбиз? Аларда мүмкүн эмес эле намазды ажыратуу. Намаз таштоо акылдарына сыйбайт эле вообще. Да, ошентип айтып атат. Көзүңүздү дарылайбыз, бир канча күн эле намаз окубай туруп турасыз депчи. Эмне деп атат? Жок деди. Пайгамбарыбыздан укканмын дейт. Ким намаз таштап койсо, Алла ага наразы болгон абалда жолугат. Ачуусу келген абалда жолугат. Будан эмнени уктук, урматтуу мусулман бир туугандар? Берекелүү жакшылар, келиңиздер, биз намаз таштабайбыз. Кимге кандай мартаба берет? Канча перзент берет, Алла берет. Канча ырыскы берет, Алла берет. Канча мансап, ыззат берет, Алла берет. Бирок суган, сиз намаз таштабайсыз. Эркек болсоңуз дагы, аял болсоңуз дагы, Алланын улуу фарызы ибадаты намазды таштабаңыз, сиз эч качан таштабаңыз. Эмне болуп кетсин? Намаз таштабайбыз. 100 жыл жашасаңыз да намаз таштабаңыз.
1 жыл жашап кетсеңиz дагы намаз таштабаңыз. Падыша болуп кетсеңиz дагы намаз таштабаңыз. Кул болуп кетсеңиз дагы намаз таштабаңыз. Эркексизби, аялсызбы, байсызбы, кембагалсызбы, айырмасы жок, намаз таштабаңыз. Ден соолугуңуз жакшы убакта да таштабаңыз, ооруп калганда да таштабаңыз. Пайгамбарыбыз айткан, ким туруп окуй албаса, отуруп эле окуй берсин. Отуруп, жатып алып деле окусун дейт. Кара, адам эсинен кеткенде ошондо гана намаз буга фарыз болбой калат. Адам акыл эсинде барбы, жаткан абалда намаз фарыз болот буга. Себеп дегенде намаз менен Алла Таалам жакшылыгын берет, жакшылыктардын эшигин ачат турган. Мына Ибн Аббастын сөзү. Мунафык адам, кожо көрсүн, показушник бар го, ошол адамдар Алла Таалага жолукканда ачууланган абалда жолугат дейт. Абдулла разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз айтат: "Ман гасаба раджулан ардан зулман лакияллаха ва ху алейхи гадбан." Ким бир кишинин жерин тартып алса, зулумдук менен Алла ага наразы болгон абалда жолугат дейт. Демек турган, бирөөнүнчү 1 метр жери кереги жок. 1 карыш жери кереги жок. Зулумдук кылбаңыз. Мейли участок болобу, огород болобу, үй сала турган жери болобу. Бул го бир кишинин жери экен. Мамлекеттин жери. 1 метр эмес, сантиметрин албаңыз. Бизден кетсе кетсин. Бирок бирөөнүкүн мен тартып албайм. Зулумдук болсо, караңыз, Алла ага наразы болгон абалда жолугат. Ошон үчүн туугандар, бир туугандар дагы жер бөлүштүргөндө ыраазычылык менен тең-тең. Кошуналар дагы тең-тең. Наоборот, уступкага өтүңүз. Сизге мен кичине кошуп берип коеюнчу. Аныкын тартып, сетканы нары кылып, нар жакты караганда казыкты тияра кага коюп. Анан карасаң чымчыктап, сразу нар. Түндөсү балдарын жиберип, тияка мындай кылдыра кой деп. Кимди Алла Таала карап турса кантип иш кыласың эмне? Кантип уурдайсың, кантип ушуну билгизбей жылдырасың? Бул арам нерсе, арам нерсе. Ким ошондой кылса, Алла мага наразы болгон, Алла наразы болгон абалда жолугат экен туугандар. Алла барыбызды сактасын. Ким Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман халафа ала мали имриин муслимин би гайри хаққихи, лақияллаху ва ху алейхи гадбан." Ким жалган ант ичсе мусулмандын акчасын алыш үчүн. Айтатам да, мынаны мен өзү 10 сомго эле алгам да, бирок сатып атам да. Касам ичип айтам, 12 сомго алгам депчи. 2 сомун алып атам да, аныкынчы. Ушундай адамга дагы Алла эртеге жолукса, наразы болгон абалда жолугат экен. Мусулмандын малын сиз касам ичкенде, ант ичкенде ишенип каласыз да. Сөзсө болду, проблема жок деп. 12 алгам, 12 сомго эле сизге берип атам депчи, 10го алган да. Жоксо 12 сомго алдым деп койду дагы, мына 1 эле сом кошуп атам, 13 сомго сатып атам дедим да. Демек, бул атайышы мусулманды Алла Тааланын атын айтып туруп, ишендирип, макулбу, ант ичип, тиги акчасын алдап алып атат. Ошондой адам эртеге Аллага жолукканда, Алла ага наразы болгон абалда жолугат экен да. Ошон үчүн соодагерлердин баарына пайгамбарыбыз сабак берди. Сооданы адал кылгын деди. Алкымың адал болот, дуаң кабыл болот. Эртеге пайгамбарлар менен чогуу тирилесиң. Ким чынчыл соода, чын соода кылса, аманаткөй соодагер болсо, боорукер соодагер болсо, өмүр бою соода кылды, кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилди. Туугандар, мына бизде динибизде сооданы кылгын дейт. Дыйканчылыкты кылгын дейт. Өкмөт, дин башкаруу кылгын дейт баардыгы. Бирок таза жол менен кыл. Адилеттүүлүк жол менен кыл. Шайтандын жолу менен кылба. Шайтандын ишин кылба. Шайтанга дос болбо. Напсиңе кул болбой. Оңой эле нерсени кыл. Ошон үчүн иншалла баардыгына болду. Биринчи өзү Алланын атын айтып ант ичкен жакшы эмес.
Канчалык сиз чын болсоңуз дагы Алланын атын айтып ант ичпей эле коюңуз. Алланы ортого салбаңыз да. Кээ бирлер айтат, намазын ортого салат, кээ бирлер дагы бир нерсесин, илимин ортого салат, имамчылыгын, аалымдыгын, карылыгын, дават чекенин, сакалын, ажылыгын. Буларды ортого салыңыз. Сен просто экөөбүз мамиле кылып атабыз, канча сом ошо ачыгын айтыңыз болду. Канчага бересиз, канчага бербейсиз, ушун менен өзүнүз. Ал сиздики эле, бирок азыркындай алдабаң да. Бул ушул арам болуп калат. Ошол сиздин 10 сомуңуздан эмес, 12 сому тең арам болот да. Ошентип өзүңүздүн бар болгон акчаңызды дагы үстүнө кичине жалган айтып, бардыгын арам кылгандын эмне пайдасы бар сизге? Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул аят, ушул хадистин негизинде Алланын китебинде аят окуп берди. Инналлазина яштаруна би ахдиллахи ва иманихим саманан қалила. Алла Тааланын келишими менен жана ошо ант менен арзыбаган нерсеге мына саткандар. Демек жараткан Алла субханаху ва тааланын динин, Алланын атын, Алланын аятын арзыган дүнүйөнү болбогон нерсеге буюмга алдап сатканын болбойт экен. Эми ошондой эле имам Ахмад риваят келтирет, Абдурахман ибн Ганам радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыздан мындай деп айткан укканмын дейт: "Ман тааддама фи нафсихи ау ихтала фи машатихи лакияллаху таала ва ху алейхи гадбан." Ким өзүн боюн көтөрсө, өзүн улуу сезсе, экинчиси эмне деген? Же болбосо текеберленсе, баскан. Сүйлөгөндө деле текеберленген бар, жегенде деле, кийингенде деле. Кээ бир адамдар мисалы бул жерде баскан деле, демек текеберленсе. Ушу текебер адамга Аллага эртеге жолукканда Алла наразы болуп жолугат экен. Ошон үчүн иншалла карап туруп, мына тарбия, урматтуу жаштар, урматтуу спортсмендер, урматтуу күчү денесине батпагандар жөн эле басып. Кудай берген эле басып, башкаларды чачып бере тургандай, дуалды аңтарып бере тургандай эмес, жерди тешип бере тургандай эмес, жөнөкөй эле басып, колдорду ордуна коюп эле, путтарды жакшынакай коюп эле, так. Андай менен. Мына андай текеберлик көрсөткөн Аллага жакпайт. Биз небизге текеберленебиз? Бир тамчы судан жаралсак, эки нажас жерден чыксак, атаныкынан кийин эненикинен текеберлик кылганга кийим коюптур бизге. Текеберлик ал шайтанга жарашат. Шайтан onu алды да. Эми ошодон талашпай эле кой. Ал дозокко барат ошо менен. Улуулук, текеберлик, улуулук Аллага таанды. Алла айткан: "Ал-кибрия ва ридаи." Бул меники деген. Мен жамынчы меники деген. Ким талашса талкалайын деген. Алла Таалага ал айып эмес, Алла улуу да. Пендеге айып бул. Бизге, сизге жарашпайт бул. Ошон үчүн биздин сүйлөгөнүбүздө, кийингенибизде, жегенибизде, мамилебизде, бирибизге болгон мамилебизде текеберлик жыттанбасын да, көрүнбөсүн да. Текеберлик не десе туган эки нерсени айт. Акыйкаттан жүз үйрү, башкаларды кемсин. Мен жакшы кийиндим, мына эмне кийинип алган экен. Мен күчтүүмүн, зорголо жүрөт го. Өзүн кыскасы айтканда, любой жагынан башкаларга караганда бийик сезет. Жогору сезет. Акылдуу сезет. Билимдүү сезет. Такыбалуу сезет. Өзүн көтөрөт да башкаларга карагандачы. Мен сулуумун, мен күчтүүмүн, мен кыйынмын, мен сөзмөр, мен чечен, мен. Мынанын баары текебер. Алла барыбызды сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимдин жүрөгүндө кыпын бара бар, кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деген да. Сахабалар сурашты: "Я Расулаллах, бир адам жакшы кийимди кийгенди жакшы көрөт. Жакшы бут кийимди кийгенди жакшы көрөт. Текеберликке жатабы?" Пайгамбар: "Жатпайт" деди. Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Алла өзү сулуулукту жакшы көрөт. Сиз сулуу болуңуз. Бул текеберлик эмес. Текеберлик не? Текеберлик.
Батарул хак гомтун нас. Гомтун нас. Адамдарды кемсинтүү. Төмөн көрүү. Өзүн боюн көтөрүү. Мына текеберлик. Биринчиси. Экинчиси батарул хак, акыйкаттан жүз үйүрүү. Куран акыйкат, Алла акыйкат, пайгамбар акыйкат, койчу. Жүз үйүргөндө. Аллахым барыбыз сактасын туугандар. Демек мына жерде ким текеберлик өзүн боюн көтөрсө, басканда керсейсе, ихтала фи машьят. Өзү басканда керсейип басат да, жөн баспайчы. Ушундайларга дүйнөдөн кайтканда, Аллага жолукканда Алла наразы болуп жолугат экен. Демек, мындан биз сактана турган экенбиз. Мусулманга мына кайсы нерсени караңыз, мында изучать этиңиз мына хадистерди. Пайгамбарыбыз бизге кандай оңолууга чакырган, кандай адамгерчиликке чакырган, кандай баалуулуктарга чакырган. Кайсы нерсе бизге зыян болсочу, ошолордун бардыгынан тыюу салган. Мисалдары менен, түшүндүрүү менен, Алла наразы болот. Хотя бы башкадан адамдар жек көргөн итак эле. Сен текеберлесе адамдар жакшы көрөт атасың. Туура, сенен корккондон хоп деши мүмкүн, бирок энең дейт да жүрөгүнөнчү. Бу акпак бир күнү баш менен сайрат койдуп да. Тескери дуа бере баштайт сразу элечи. Туурабы? Кетер замат эле сөгөт аркасынан. Эч кимге жакпайт, текебер эч кимге жакпайт. Временно эле коксубаганда эми бирөө сенин начальнигиң текебер болсо, андан акча алып атасың, айлык алып атасың, текеберлигине деле хоп деп кое берет. Бирок жүрөгүнөн жакпайт ал. Мен просто акча алып атам, азыр бир нерсе деп айтсам, мен иштен кетирип берет да, жумушу жок калам дейт. Бирөөнүн кол алдында иштейт, бирөөгө зависимый. Жосу ушундай нерселерде болушу мүмкүн да, бирок билип коюңуз, адамдын жүрөгү сизди көрүп эле айтат, текебер. Адам деле жакшы көрбөйт. Алла тим более жакшы көрбөйт. Алла баары сактасын, бирибизге дуа кылайлы, бирибизге кичпейил болайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Алла Таала мага вахид түшүрдү. Не деп? Эй, үммөтүм, бири-бириңерге кичпейил болгула. Бири-бириңерге аша чаппагыла, бири-бириңерге текеберлик кылбагыла, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла, бири-бириңерге кичпейил болуп жашагыла дейт. Мына пайгамбарыбыздын чакырыгы. Пайгамбар эмне дептир дегендерге угуп алсын. Пайгамбарыбыз бири-бириңер менен кичпейил болуп жашагыла дептир. Кичпейилдиктин имамы, кеңпейилдин имамы Мухаммад Расул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даже тамак жеп атканда мынанда отуруп алып жеген эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир бут тизесин көтөрүп, экинчи жерге жаткызып, жосо эки чөгөлөп түшүп жеген. Мен Алланын кулу болуп тамак жегенди жакшы көрөм деген. Ушуга чейин мен жөлөнүп, таянып, мени керсейип жегенди жакшы көрбөйм мен. Ла акулу муттакиан. Мен даже таянып жебейм деген. Мындай таянып алып жеген. Ушуга чейин айт. Жер жатып алып жебейм деди. Тамак даже тамакка болгон текеберлик эмес да, кара. Текеберлик кылбайт. Тамакка дагы мамилени жакшы, даже айвандарга жакшы мамиле кылганды үйрөткөн биздин динибиз. Ла иляха илlalloh.